Дал ушул видео интернет желесине окуя болгондон 10 күндөн кийин тараган. Бул видеодогу жабырлануучу Бишкекте жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн 9-кабатынан кулап түшкөн. Кырсыкка кабылган 18 жаштагы Элдияр Жумагулов учурда Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда дарыланууда. Супер ТВ телеканалы анын учурдагы абалы жана ага берилген жардамдар боюнча анын өзүнө жана апасына кайрылып, ал акыбалы менен тааныштык. Жаш. Кулап атканда эмне себептен кандай болуп кетти ушу окуя? Сынып Сынбы, жагат. Жагат, Азыр учурда буюрса ден соолугуңуз жакшы, буюрса. Жаш. Жумуш кандай болуп кеттиңиз? Тааныш аркылуу киргем. Ошо компания эч кандай мындай дары-дармектер болуп алдыбы азыр учурда? Полный алды. Качан отума туруп өзүмө залынча басып, залын иштеп калганга чейин карап берет. Ошол жерде байкелер иштейт, өздүн айлыктар. 18'te, июнда 19'a çıkmak. Азыр жакшы болуп калды да ден соолук. Buyursa жақсы болып келатыр, бітке жылышып бар. Жана стройный компанияда эмне болуп кетип калды эле ага? Эми ошо айлык балдар иштеп бир да, бергечи. Анан ошолор чакырып бир жумуш бар, кел деп. Анан ошол үчүн кеткен. Биз таласта турабыз. Биякта балам эле квартирада жашап иштеп жүрчү да. Мен арсы мурумда эле жок, мен келгенче эле операция кылдырып алып келип баарын реанимацияга киргизип коюптур. Ошо компаниянын балдары. Дарыдан мегин азыркыга чейин эле төлөп атыр. Жүрүшөт, күнүгө келишет. Алышты. Кылабыз, бутуна тургузуп беребиз дешип атыр. Анан кийин 2 ай эле болгон келгенине. 2 айда эле болуп чыгылып атыр да. Январдын 6-7'sinde келип иштеген. Кече марттын 1'inde 2 айга жетпей эле кулап калды. Ал эми анын ден соолугунун абалы тууралуу Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун башкы дарыгери буларга токтолду. Бул окуя бир күнү болгон, бир күнү саат 10'da алып келишти. Прямо ошол жерден биздин балдар реанимацияга киргизишип, анда состояние аябай крайне тяжелый экен. Ауыр болгонго байланыштуу реанимацияга кирип биринчи ошо давлениянын көтөрүлдү деп алган. Келгенде эң биринчи эле сол колунун немеси плечосу суставы вывих болуп кайрылып кетти. Жоон сандын булчуңетинен сөөгү сынган сол жагынан. Анан биз сразу эле көрүп лапарасын тестеп коюп, көз ичине трубка салды да, бая кан чыккан. Анан сразу операцияга алдык. Ошондо биз пока давлениени көтөрүп андай кылганча 11:55 болду. 11:55'те биз операцияга кирдик. Башка 12 жакын. Ичейлердин астылары, жоон чейин аркасы, үстү баары кан уюп, катуу травмадан ушунчалык неме болгон экен. Видимо, ошо катуу удар болгондо эмеси жанагы ичейлер катуу ушуп болгон да. Анан ошо ичеги айрылгандан кийин анан ичегине эме алалы дедик. Анан ортодо дагы прямо кишечниктен жанагы сфинктер деп коет. Ошо сфинктердин баары жонуп кеткен экен. Анан ошо состояниена байланыштуу ичегине сыртка чыгарууга туура келди. Анткени тиги жоон ичегиден постоянно бого берип турган болсо, ал рано зириңдеп андан ещё хуже болмок. Поэтому ичегине сыртка чыгарууга вынужден болдук. Ошентип операция жасап, саат 1'ден 45 мүнөт өткөндө биз операцияны бүттүк. Бутунда скелетный вытяжение тартып койгонбуз. Мероприятие жасалып атты. Бирок баягы 7 күн өткөнгө чейин, с момент травманы 7 күн өткөндөн кийин кайра повторно эме болду. Бак кишечник турган жерден айрылды да, ички жагынанчы. Анан алууга туура келди. Это бул где-то эртең менен болду, саат 7:30-8'de. Биз ошону кайра эле ошодон эле көп узатпай алдык, алып ачып кирсек, действительно жанагы жоон чейин чыгарган жерде шейкасынан дагы айрылган экен. Иштин баарын дагы алдыга жылдырабыз. Бизге убакыт керек. Бияктан 1-2 неделядагы убакыт керек экен, Кудай кааласа. Ал эми жогоруда аталган курулуш компаниянын өкүлү менен байланышкан учурда алар бардык чыгымдарды колго алып керектүү жардамдар берилип жаткандыгын айтышты. Мыйзам боюнча ортодо келишим түзүлгөнбү деген сурообузга алар келишим түзүшпөгөндүгүн, бирок жабыр тарткан баланын ден соолугу ордуна келмейинче анын үй бүлөсүн турак жай менен камсыздап жардам берерин убадалашты. Эми Жумагулов Элдиярга биринчи күндөн баштап жардам
берилип атат НБК курулуш компаниясынан. Жана окуп атасыздар да соцсетте ал субподрядчик деген киши бар. Эми отдел бар, субподрядчиктин рабочий да. Аны ошого карабай биз полностью НБК курулуш жардам берип атабыз да. Дары дармегин, операциясын баарыбыз көтөрүп берип атабыз да. Хотя ал НБК менен договор түзгөн эмес. Ал субподрядчиктин биз мисалы бизде субподрядчик бар да. Билесиз да, субподрядчиктин эмне ал. Биз мисалы ошол киши менен договор түзгөнбүз, мындай айтканда бригадир менен, бригадир болсо өзүнүн атынан тиги балдарды нанимать эткен да жумушкачы. Ошо бригадир менен Жумагулов Элжардын экөөнүн ортосунда договор бар. Бала түшүндүрүп берди, азыр бала эсинде, тамак ичип атат. Слух, зрительный, память баары жакшы, өзү айтып берип атат кандай эмне болуп атканын. Эч кандай арыз муң мындай ортодо жок, ортодо арыз жок. Ал бала өзү НТС каналга айтып берди. Кечээ күндө ошо жыгачтын кетип ошо тайгалам жыгылып түшкөндөчү. Ошону себеп болгондочу. Тергөө иштери да жүрүп атат азыр. Видеокамера боюнча биз бүт материалдарды ошо следственный комитетке бергенбиз. Баланын эси жакшы 4-бор больницада жатат, хирургия, травматология отделениясындачы. Азыркы учурда тамак ичип атат. Жанагындай кинода көрүп атат, телевизор эмененчи, жарым сааттанчы, по полчаса. Өзүнүн самочувствиеси уже жакшы. Бутуна тургуча чейин жардамдашасыздар. О, конечно, бутуна турган чейин энесинин баласынын энеси менен бирге турат экен. Таластачы. Таластан бияка семьясын полностью көчүрүп келгенбиз, квартирага жайгаштырдык. Кечээ келди, сразу продуктасын алып бердик. Обед, ужин, завтрак как положено. Туугандарына ошол жерде ким жанында жүрөт, ошонун баарына тең тамак ашын алып берип атабыз. Курулуш иштери жүрүп жаткан жерге барып, анда коопсуздук эрежелери канчалык деңгээлде сакталгандыгын билүүгө аракеттендик. Бул жагдай боюнча юрист Шердор Абдыкапаров дагы өз пикирин билдирип, жабырлануучу тарап менен компаниянын ортосундагы эмгек келишимдердин негизинде иш алып барылышы керектигин айтып өттү. Негизи бул окуя, по-моему, биз 2-3 күн мурда көрдүк интернет булактарынан. Интернет булактарынан карасак, бир адам 9-этаждан кулаган. Анан бул боюнча айта кетсек, как юрист катары айта кетсек, негизи бул мисалы видеодон көргөндөй, анткени видеодон карасак, даже 9 этаждын негизи биякта да инженер по технике безопасности деп коет да. Алар мисалы жумушка чыгып атканда буларды инструктаж өткөрөт да, шлемдерин текшерет, каскаларын баарын текшерип, мисалы жанагы этаждан кулап атат да, ошо жерге даже ограждение коюш керек болчу да. Бул боюнча негизи биз как юрист катары айта кетсек, бияка күнөөлүү адам негизи эме болот да. Курулуш компания, ошо работодатель деп коет да, жумуш берген адамдар да. Анткени негизи техника безопасности ТБ өткөн жок да. Өтүлбөсө, эгер жана даже мындай карасак, элементарный даже белине аркан же бирдеме жип байлап алыш керек болчу да. Булар үчүн негизи ошо работодатель жооп берет. Бул үчүн негизи по факту сразу иш козголушу керек да. Иш козголду болуш керек. Биз аны пока тактап биле элекпиз. Мисалы 258 статья менде УКнын кыргызчасы жок экен, орусча деле айта берейин. Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ дейт. Мындайча айтканда, умышленное или неосторожное нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных работ, причинившее по неосторожности тяжкий вред деп коет да. Бул үчүн наказывается штрафом 6 категория дейт. 6 категория где-то мындай айтканда 260 миң, 250 миң штрафта же лишение свободы на эме деп коет да. Второй категория где-то 3 жылга жери деп коет да. Бул менее тяжкий преступление кирип калат. Анан бул үчүн ошо жумуш берген адамдар күнөөлүү. Анткени видеодон карасак, мисалы жанагы ограждениялар жок болуп атат да. Бүт ошолордун баарын мисалы азыр мындай караганда, анткени работодатель мисалы чоң киши сыяктуу болуп, биякта баягыдай эле азыр бригадир и прораб ушулар эле күнөөлүү болуп калат да. Беркилер анткени
алар мындайча айтканда строительный компаниянын директору, анан байкуш мындай эле карапайым бригадир менен прораптар эле күнөөлүү болуп калышын. Ошон үчүн анткени Бишкек шаарында дагы, Кыргызстанда дагы анткени ушу курулуш көп болуп атат да. А мындай окуялар негизи абдан көп болот да. Просто интернетке чыкпай калып, ошон үчүн билинбей калат да. Анткени могу как раз уже интернетке чыгып резонанс болгон соң ушуну мисалы ушу жакшы каралып, эгер могу виновныйлар жоопторун алышса, анан кийин дагы уже башкалар ойлонот, мына уже буга дагы наказанность бар экен, мынча акча менен эле кутулуп кетпестен, кийин баары бирдеме кылар да, ушу баарын страховка кылып, баарын уже баардык безопасностьтарды уже колдонуп калышат деген ойда. Негизи мындай да, мыйзамга таянсак, анткени обязательно любой ишке кирип атканда, эми бул деген мындай эмес да, эми идишчү бир жакта же кафеде иштеген жок да. Бул иш боюнча обязательно жанагы мындайча айтканда трудовой договор түзүлүш керек болчу. Эми мындайча айтканда биздин байкуш эми карапайым адамдарыбыз көбүнчө законду да билишпейт, аларды деле түзбөй эле иштеп жүрө беришет да. Негизи буга бул даже бунуку тяжкий вред чыгат болуш керек, жана колу сынып атат, буттары сынып атат. Буга эми сот менен сотко кайрылса, сот буга эми жакшы эле көп эле акча компенсация, материальный вред чыгарып берет деген ойдобуз. Канча жоопко тартылыш? Негизи работодатель күнөөлүү да бияка да. Анткени жанагы техника безопасности боюнча буга даже текущий водный инструктаж деп алар дагы өтүлүп туруш керек. Эгер жанагы эчтеке жана безопасность шлеми элементарно же жанагындай ограждение бирдеме жок болсо, бул ишке да эле чыкпай койсо болмок да. Мисалы чыгартпай коюш керек болчу да, тиги бригадирлери, берки прораптары. Аны ошо даже мына карашпай элементарно даже кулаган жактан даже тосмосу жок, эч нерсе. Негизи азыр кээ бир мисалы строительный фирмаларда карасак, ошону тозуп коюшат да, кулап кетпешин деп. Аякта пустой эле гол, эч нерсе жок болуп атпайбы? И кулап кетип атат да.